Кытай жарандары боюнча маалымат айтып коеюн. Урматтуу эл журт, акыркы маалдарда ошо Кытай жарандары боюнча мамлекетибизде ар түрдүү сөздөр чыгып, Кытайлар басып кетти, Кытайлар талап толоп алды, Кытайлар бардык жерди ээлеп алды деген көптөгөн туура дагы, туура эмес дагы сындар айтылып атат. Туура жагын айтканым, туура Кытай мамлекеттен келген жарандар көбөйдү. Себеби мамлекетибизде чоң ири проекттер пайда болду. Мамлекетибизге башка мамлекеттер ишенич көрсөтүп, биздин мамлекетке дагы ири проекттерди курса болор экенин, ошондо талап тонолбой калар экенин, мамлекетти инвестиция алып келсе болор экенине башка мамлекеттер ишенди. Мына акыркы 2 жылда, айрыкча акыркы 2 жылда ошол мамлекетке ири инвестициялар келе баштады. Кыргыз Кытай темир жолу. Бу эгерде буйруп ушул проектибиз бүтүп калса, 5 жылда бүтөт деп атат. Азыркы күндө жок, биз 3 жылда бүтүрөбүз деп атышат. Эгерде ушул бүтүп кала турган болсо, Кыргызстанга жылына эң эле жок дегенде 500 миллион доллардан акча түшүп турат, транзиттин өзүнөн эле. Биз уже мурдагыдай тупиковый мамлекет эмес, биздин мамлекетибизден өтүп турган. Бул жагы Каспийге чейин, биягы тигели Кытайдын башына чейин бара турган жолубуз болуп калат. Мына ушуларды курууга жумушчулар тартылган. Көптөгөн чоң ири ишканалар курулуп атат. Ири имараттар курулуп атат. Чын айтыш керек, 20-30 этаждуу имараттарды тез аранын ичинде сапаттуу курушка биздин кыргыз курушчуларыбыз, кыргыз жарандарыбыз даяр эмес экендигин биз билдик. Себеби ушуга чейин андай нерселер курулган эмес, жасалган эмес. Чоң завод, фабрикалар курулбастан биз бир гана ушул майда чүйдө курулган нерсени талкалап сатып жегенге гана маш болуп калыппыз. Бирок азыркы күндө ушул нерселердин баары кайра кайтарылып, ошол кээ бир чоң инвесторлордун жардамы менен иштеп атабыз. Дагы бир жолу айтайын, бизге келтирген ушу жарандар көбөйүп кетти деген мындай претензиялар туура. Бирок ошол эле мезгилде аларды иштетишибиз керек. Ар бир мамлекетке кирген Кытай жарандары визасы менен кирет. Өздөрүнүн убактысы болот. 2 айдан 1 жылга чейин трудовой виза деп коет. Ал эми жанагы туристический визасы 14 күндөн болот. Визасы бүткөндөн кийин аны керектүү мамлекеттик органдар текшерип чыгарат. Кече мына жанагы объездной жолдо Бишкекте болгон конфликтте визасы бар эле, өзү 1 жылдык визасы бар, келип иштеп аткан эле Кытайлар менен биздин кыргыздар конфликт болгон. Алар жөн эң баш жүргөн Кытайлар эмес. Алардын азыр 14-ü камалып СИЗОдо отурушат, ошо эң башты кылган үчүн. Андан сырткары, эгерде алардын визасы түгөнгөн болсо, алар сөзсүз түрдө чыгарылат. Алардын баардыгы реестрде турат. Эч кандай Кытай сансыз басып кетип, сансыз эле ээлеп алган жерлери жок. Баардыгын отчет учетто турушат. Ал эми аны кээ бир жанагы деструктивдүү адамдар туура эмес пайдаланышып, туура эмес чыгарып атышат. Ушуга көңүл буруп коюңуздар. Мен бир мисал айтып кетейин, өзүм интернеттен көрүп калдым, бир жигит ыйлап атат. Бирам айтып ыйлап атат. Мен жумушсуз калдым, мына мени түндө жумуштан чыгарып жиберишти. Түнкү клубду жаап салып, балдарым ачка үйдө ыйлап отуратты. Мен айттым, алып келгилечи ошо баланы. Кандай бала экен, мен жумуштап берейин деп алып келсе, ал бала менен баарласак, ал айтат, мен эч кандай бала чакам деле жок дейт, эч жер иштебейм деле дейт, эч кандай жумушта мен эч ким кылган деле жок дейт. А эмне үчүн антип интернетке айтып атасың? Десе, эми мындай хайп кылып айтып коеюн дедим да, дейт. Аны болсо 10 миңден ашык адам көрүптүр. 5-6 миң адам ага ишенип алып туруп, ар түрдүү сообщениялар жазып атат. Бийлик ушундай да, мына кууп чыгат да, монтип бала чакасы акчага калып тур да, мунун бала чакасы ким багат деп жанагыдай деструктивдүү нерселер жазып атышат. Дагы бир кыз ошентип, бир келин ошентип жазган экен, ошо келинди алып келгилечи десем, ал келинди алып келишти. Аны менен сүйлөшсөк, ал Дордой ассоциациясында иштейт экен. Ал айтып атат, мен дейт бала чагам ачка калып, азыр ыйлап отурат, мен билбейм эмне кылышымды деп, баягы келин интернетке ыйлап атат. Дордойдо иштейт экен, $1000 айлык алат экен. Дордой плазада бир дутиги бар экен, ал жерден 3-4 миң доллар пайдасы табат экен. Аны айтып атат, ай карындашым, эмне үчүн аны мынтип чыгарып атасың десек, элдин баары чыгаргандан мен да чыгарып коеюн дедим да деп коет. Мына көрдүңөрбү? Ошондуктан ушундай чагымчылдарга ишенбеш керек. Чагымчылдар элди козутуп,
жасап аткан иштерди тетириге бургандар бар. Ал эми биз мамлекеттик органдар айрыкча ушу Садыр Нуркожоевич башында туруп алып, күнү түнү дебестен элдин камын көрүп, элибизди ушу жакшыраак жашаса экен, инфраструктурасын өзгөртсөк экен, жашоо турмушуна кайсыл бир деңгээлде жардам берсе экен деп аракет кылып жүрөбүз. Урматтуу эл журт, Кытай жарандары боюнча ошон үчүн эч кандай кыжаат болбоңуздар. Эч кандай Кытай каптап кетпейт. Мына биз турабызбы, эч кимди каптатпайбыз. Биз дагы силерге окшогон эле патриотторбуз, мекенчилдербиз. Элибизди, журтубузду сүйөбүз, Кыргызстаныбызды сүйөбүз. Кыргызстаныбыздын ар бир ташыны кымбат карайбыз. Ошондо эч кыжаат болбоңуздар, Кудай кааласа. Кытай жарандары бизди каптабайт, алар иштегенин иштейт, курганын куруп берет, кайра убагында чыгып кетишет. Олуттуу бир катар кадрдык өзгөрүүлөр орун алды. Президент Садыр Жапаровдун 1 декабрдагы жарлыктарына ылайык ондогон мамлекеттик жетекчилер ээлеген кызматынан бошотулду жана жаңы кызматка көтөрүлгөндөр да бар. Чүй дегенде эле мамлекеттик катчы Марат Иманкулов менен президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев кызмат ордуларын алмашты. Аны улай саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев кызматтан алынып, анын милдетин аткарууну УКМКнын Жалал Абад областындагы башкармалыгын жетектеп келген Каныбек Досманбетовго жүктөлдү. Ал эми Рустам Мамасадыков УКМК төрагасынын 1-орун басары кызматынан бошотулуп, коопсуздук кеңешинин катчылыгына барды. Ошондой эле президенттин Чүй областындагы, Ош областындагы өкүлдөрүнүн ордуна жаңы башчылар дайындалды. Өтүп бара жаткан бул жумада дагы кайсыл тармактын башчылары алмашып, ордуна кимдер дайындалды? Мамлекет башчынын чечимдерине серепчилердин пикири кандай? Толугураак кезектеги материалда сөз болот. Эми УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгын Салмор Жумабеков жетектейт. Жаңы жетекчини 4 декабрда УКМКнын төрагасынын орун басары жана кибер коопсуздукту координациялык борбордун директору Даниил Рысалиев эмгек жааматына жана облустун шаардын активине тааныштырды. Биз областтын шаардын активи менен ушул жаңы жетекчини тааныштырып коелу деп келдик сиздердин алдыңарга. Ошол жаңы жетекчибизге албан ийгиликтерди каалайлы. Ушул жерде Салмон Садырбекович, сизди Камчыбек Кыдыршаевич кечээки чогулушта дагы баса белгилеп айтып кетти. Салмон Садырбекович өзүнүн тажрыйбасы өтө мол. Биздин комитеттин алдыңкы жетекчилеринин бири. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич кечээкүнү өзүнүн дагы сөзүндө айтып баса белгилеп кетти. Салмон Садырбекович ошол өзүнүн личный деловой качестволордун негизинде ушул жерге жетекчи дайындап атат. Салмон Садырбекович, сизге жаңы кызмат ордуңузда албан ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буюрса ушул жер сиз үчүн дагы трамплин болсун. Ушул жерден ары көбүрүңүз, Кудай буюрса мындан да жогорку баскычтарга өтүшүңүзгө биз да тилектешпиз. Жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Малым болгондой, Даниил Рысалиев УКМКнын Оштогу башкармалыгынын башчылык кызматында 2 жыл олтурду. Президенттин 1 декабрдагы жарлыгына ылайык ал УКМКнын төрагасынын орун басары кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбордун директору кызматына көтөрүлдү. Даниил Ормонбекович, сизди жаңы кызматка дайындалышыңыз менен чын жүрөктөн өзүм атынан, облустун аппараттын өкүлчүлүгүнүн атынан сизге ийгиликтерди каалайбыз. Сиз жетектеген башкы башкармалык ушул облус аймагындагы экономикалык коопсуздук, жалпы коопсуздугуна жигердүү иш алып барыңыздар. Ошонун негизинде дагы мына азыр биз отчеттуулуктук бир топ мына коррупциялык элементтерди жойдуңар, анын алдын алуу, бөгөт коюу, ошол бүт иш-чараларды алып барып мына облусубуздун, жалпы облусубуздун республикасынын өнүгүүсүнө сиздер чоң салым коштуңуздар.
жаңы жұмыс орныңызда ыйын вазифаңызда сиз кетип атасыз, сизде дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Мунун алдында эле мамлекет башчы саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаевди кызматтан алып, анын милдетин аткарууну Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусундагы башкармалыгын жетектеп келген Каныбек Досмамбетовго тапшырды. Бул арада коомчулук саламаттык сактоо министрлигине келген жаңы жетекчинин башка тармактан дайындалышын сынга алып, социалдык тармактарда талкууга алынды. Ал ортодо президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Фейсбуктагы баракчасына Досмамбетов мурда УКМКнын коррупцияга каршы кызматында жетекчилердин бири болгонун, саламаттык сактоо тармагы терең реформага, олуттуу өзгөрүүлөргө муктаж экенин жазып чыкты. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тармагында терең реформага, олуттуу өзгөрүүлөргө муктаж. Ушул себептен улам буга чейин өзүн реформатор жана мыкты менеджер катары көрсөтө алган Каныбек Досмамбетов министр болуп тандалды. Айрым сынчылар арасында өзү врач болбосо, кантип саламаттык сактоо министри болот деген пикирлер айтылышы мүмкүн. Бирок анын ордун басарлары тармакты мыкты түшүнгөн. Медицина системасында көп жылдан бери иштеген адистер болот. Ал эми Досмамбетов жетекчи катары саламаттык сактоо тармагында узак убакыттан бери түзүлүп калган коррупциялык схемаларды жоюп, тартип орнотууга негизги басым жасайт. Мындан сырткары Рустам Мамасадыков УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары кызматынан бошотулуп, коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына барды. Ал эми бул кызматка Курбанбек Авазов отурду. Эми өзүңөр жакшы билесиңер, биздин коопсуздук кызматына аябай тыкан тандап анан ошол жумушка алат. Анан кийин мына өзүңөркө акыркы мына болгон кадрдык өзгөрүүлөр, мен ойлойм, биринчи кезекте өзүңөр билесиңер, акыркы убактарда ушу коррупциялык бир топ иш-чараларды өткөргөнгө карабай, бир топ ушул кадрдык, то есть коррупциялык схемалар дагы түгөнбөй жатканын билип атасыңар. Ошол себептен мен ойлойм, биздин мамлекеттин жетекчилиги ошол кадрдык өзгөрүүлөрдө биринчи кезекте ушул коррупциялык схема менен күрөшүү багытындагы бир топ чечимдер деп ойлойм. Анан мына кээ бирлер мен да соцсеттерден окуп калып атам. Жанагы саламаттык сактоо министрлигине биздин Жалал Абад облусунун жетекчиси Каныбек Досмамбетовду апарганы бир топ суроолор жаратып атат дейт. Эми өзүңөр билесиңер, бул министрлик кызмат, бул биринчи кезекте саясий кызмат. Ошол саясий кызмат болгон үчүн биринчи кезекте ошол мамлекеттин саясатын туура жүргүзүп, жакшы туура кадрларды тандап, ошонун ичинде өзүңөр билесиңер, мына саламаттык сактоо багытында азырга чейин деле ушул жана коррупциялык бир топ начар иш-чаралар дагы болсо орун алып жатат. Ошол себептен мен ойлойм, бу биздин ушу мамлекеттин жетекчилигинин чечими ошол багытта, ошол саламаттык сактоо багытын коррупциялык бир схемалардан бир арылтып, бир жакшы бир реформалар жүргүзөт деген ошо ой менен апарса керек. Өлкө башчы кол койгон жарлыктарга ылайык мындан сырткары Канат Жумагазиев президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулуп, ордуна Азамат Осмонов дайындалды. Осмонов аркалап келген президенттик администрациясынын жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси кызматына Азамат Апсатаров отурду. Ал мурда мамлекет башчынын кеңешчиси болгон. Муну менен катар президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жаантаев дагы кызматынан бошотулду. Эми ал мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болуп калды. Аталган агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев ноябрда Кыргызстандын Казакстандагы элчиси болуп кеткени маалым. Шайлоонун бүтөөрү менен эле дароо аткаруу бийлигинде бир топ өзгөрүүлөр, жаңы дайындоолор болду. Азыр дагы жаңы дайындоолор күтүлүп атат. Мен ойлойм, бул өлкө башчынын мурдагы мезгилдердеги дайындоолордон айырмачылыгы ротациялык саясат биринчи кезекте эске алынып атат, экинчи чарбакер адамдар. Анан ошол системада иштебеген башка системадан алып келип коюп атат. Себеби аны кандай түшүндүрүп атат? Эгерде ошол эле структураны өзүнөн алып туруп кимдир бирөөнү жетекчи кылып дайындаса, ал ошол жердеги коррупциялык, жанагы жердешчилик, уруучулук, тууганчылык байланыштарга ал уже мындай айтканда ууланып калган,
ал кайра эле ошол нерсени улантат. Ошон үчүн ал структурада иштебеген башка структурадан алып келип койсо, ал жердеги эч кимди тааныбайт. Биринчиден ротация болуп келип атат, башка региондон келип атат. Бул эки. Анан ал жанагы мыйзамдан жоопкерчиликтен корккондон дагы иштейт деген жакшы үмүт тилек менен дайындоолор башталды да. Значит, эми эл болгондон кийин ар кандай пикирлер болот. Бирөөлөр туура болуп атат дейт, бирөөлөр туура эмес болуп атат дейт. Канткени менен мамлекеттин социалдык, экономикалык, саясий өнүгүүсү, анын стабилдүүлүгү, туруктуулугу бул өлкө башчысына белгилүү. Өлкө башчысы баарынан дагы эң биринчи кызыктар ошол да. Ошон үчүн ал кайсыл структурага кимди дайындабасын, ага ишеним көрсөтүү менен ушунун колунан келет болуш керек, ушуга ишеним көрсөтөйүн деген принциптер менен дайындап атат да. Эгерде ал өлкө башчынын үмүтүн актабаса, ал мурдагы жетекчилердин кетирген каталарын кайталай турган болсо, аны улуттук коопсуздук кызматы кайра айтып атат, эмне күтүп турганын, баягы аяосуз жазалар күтүп тургандыгы, үй мүлкү конфискациялана тургандыгы, ошол эле коррупцияга байланыштуу кабыл алынган жаңы мыйзамдарда анын өзү эле жоопкерчилик тартпастан анын бир туугандары, үй бүлөсү өмүр бою мамлекеттик кызматка барбай турган беренелердин киргендиги менен түшүндүрүп атат да. Биз ойлойбуз, бул жаңы дайындоолор бул жакшы элдин бир үмүт артып турат. Аларга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Алар дагы кыска убакытта, мисалы 2-3 айда алар дароо результатын берет. Эгер бере албаса, ал башка кадр менен алмашат да. Мисалы Ош областынын боюнча президенттин ыйгарым уктуу өкүлү, мисалы мамлекеттик кадр саясатына жетекчи болуп барды да. Ош областынын, Ош шаарынын мисалы статусу бул баарыбызга белгилүү. Кыргызстанда 2-чи борбор катары, калктын саны боюнча, территориясы боюнча чоң, значит бул чоң областты жетектеген адам. Буга чейинки басып өткөн мамлекеттик кызматтагы тажрыйбаларын эске алып туруп, анан ошо кадр саясатын жетекчи кылып апарып атат да. Бул дагы менимче туура кадам болду. Себеби ал киши буга чейин Ош областын жетектегенде дагы бир топ мамлекеттик эл аралык маанидеги иш-чараларды аткарган тажрыйбасын, анын сабаттуулугун, анын баягы жоопкерчиликтүү мамилесин эске алган болуш керек да президент. Мамлекет башчынын чечимдерине ылайык мамлекеттик катчы Марат Иманкулов президенттин кеңешчиси кызматына кетти. Ал эми бул кызматка буга чейин президенттин кеңешчиси болуп жүргөн Арслан Койчиев мамлекеттик катчы болуп дайындалды. Бул аралыкта Ош облусунун жетекчиси болуп Аманкан Кенжебаев келди. Жаңы жетекчини 3 декабрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев эмгек жамаатка тааныштырды. Кенжебаев президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу болуп дайындалышы күтүүсүз болгонун, ал жүктөлгөн милдетти берилгендик менен аткарууга болгон күчүн жумшарын, буга тажрыйбасы жетиштүү экенин кошумчалады. Мен эми буга чейин Сокулук районунда 2 жолу аким болуп иштедим. Андан кийин Каракулчага келип аким болуп иштеп кеттим. Андан тышкары жогорку кеңеште бир сазы депутат болдум. 7-чи чакырылыштын ал жерде агрардык саясат, аймактарды өнүктүрүү комитетинин төрагасымын. Ошондуктан мен ойлойм, эми жергиликтүү элдин маселелери мен үчүн биринчи эмес. Менен бул менен иштеп келгем, иштей берем деген ойдомун. Бейле кетсек, Аманкан Кенжебаев 58 жашта, Чүй облусунун Дөң Алыш айылынан, номер 7-чи чакырылыштын депутаты, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү комитетин жетектеген. Бул жолку парламенттик шайлоодо 19-округтан талапкерлигин коюп өтпөй калган. Асел Сыдыкова жумалык аналитикалык программасы үчүн.